Кудайдын чакырыгы 29-июль. Кудайдын мыйзамы деген сөздү укканда сиздин оюңузга эмне келет? Мен ачык айтайын. Мурда бул сөз менин эсиме катаал Кудайды элестеттирчү. Ал Кудай эч качан канаттанбайт, эч нерсе менен ыраазы болбойт деген ой пайда болчу. Бирок кийин мен ыйык жазууну, Библияны изилдей баштадым. Мисалы, Забур китебинде Дөөт мындай дейт: Кудайдын мыйзамы жеткилең, ал жанга күч берет, Теңирдин сөздөрү туура, ал жөнөкөйлөрдү акылдуу кылат. Дөөт мен унутуп койгон бир чындыкты түшүнгөн. Кудайдын мыйзамы бизди кубанычтан ажыратуу үчүн эмес, тескерисинче кубаныч менен толтуруу үчүн берилген. Кудайдын мыйзамы бул жашоону чектөө эмес. Кудайдын мыйзамы биз башынан эле жаратылган жашоого алып баруучу жол. Чыныгы кубанычты жана эркиндикти адам Кудайдын ой ниетине ылайык жашаганда табат. Ага ишенүү гана керек. Ал эми ишеним жөнүндө айтканда, бир чындыкты моюнга алуу маанилүү. Эч кимибиз мыйзамды аткаруу аркылуу Кудай алдында жеткилең боло албайбыз. Анткени аны толук аткарууга эч кимибиз жөндөмдүү эмеспиз. Биз Кудайдын алдында бир гана жол менен адил болобуз. Мыйзамды толугу менен аткарган Теңир Иса Машаякка ишенүү аркылуу. Ошондо эң маанилүү суроо жаралат. Мен чындап эле Кудай мен үчүн эмне жакшы экенин билет деп ишенемби? Эгер жообуңуз ооба болсо, анда Кудайдын мыйзамы оор жүк болбой калат. Ал тескерисинче жанды бекемдеп, жүрөктү кубанычка толтурган булакка айланат.